Ун алууга келген жарандардын көпчүлүгү райондун тургундары. Коронавирус өлкөдө катталган соң негизсиз дүрбөлөңгө түшүү жаралып, узун кезек күтүү пайда болгон. Кырдаалды турукташтыруу максатында Фуркат айылы, Кулатов Кичи району жана Борбордук базарда ун сатыла баштады. Биринчи сорттогу ундун баасы 1350 сом. Күч түзүмдөрү эл чогулган аймактарды дыккат көзөмөлдөп, аялдарды жана эркектерди бир тарапка кезекке тургузган. Буга чейин Тулпар un комбинатында гана сатылып, ошол жерде эл топтоп атканда. Анан сырттагылар чындап айрым жерлерде жабылган болчу. Анын себеби бар. Тулпар un комбинатынан бир кап унду 1350 сомдон алып туруп 1800-2000 сомго чейин сатып элди дүрбөлөңгө салышкан. Ачык эле кече өзүңүздөр билесиздер, комбинатка 150 тонна un, 350 тонна будай келди. Мына жакынкы ара эртебиз күн дагы 650 тонна будай, 150 тоннадан ашык un келет. Дал ушундай кезек менен Кулатов Кичи районунда un сатылды. Базарда 60 тонна, ал эми калган бөлүгүндө 30 тоннадан түшүрүлгөн. Кардарлардын айтымында унду шаардын дүкөндөрүнөн тапкан эмес, анткени соодагерлер бааны көтөрүп салган. Учурда алып сатуучуларсыз түз Тулпар жана Даназык комбинаты сатыкка чыгарууда. Тургундар эч кандай дүрбөлөңгө түшпөй, өздүк тартип менен алып кетишүүдө. Мына өзүбүз эле чакырып алып атабыз орууну. Дүрбөлөңгө түшпөгүлө, un көп экен. Бизде просто унубуз калбай калган эле. Биз жүрүп бериппиз үйдө, эч ким эч нерсе менен чатабыз. Мына алдык, бир кап алдык. Ушул өзүңөр дүрбөлөңгө түшүрүп, орун чакырып албайлы. Андан көрө неме сактайлы, мына гигиенаны. Ушул главный. Балдардын иммунитетин, өзүбүздүн иммунитетти көтөрөлү. Ушул тынч болгула Кыргызстан эли. Шаардагы бардык азык-түлүк саткан түйүндөр адаттагыдай эле иштеп жатат. Кардарлардын агымы аз, массалык кезек күтүү жок. Өлкөдөгү азык-түлүк рыногундагы кызыл кулактыктын алдын алуу жана коомчулуктагы дүрбөлөңгө жол бербөө үчүн жергиликтүү бийлик болгон күч аракетин жумшоодо. Мына ундардын ордуна дагы азыр КАМАЗдын машинада жүктөлүп атат. Un кегире. Азыр мыналар бүтөр менен баягы ызычы болбой очередти сактагыла. Продукт алдык, ошо өз эле басында. Анча-мынча продуктларга бир 5-10 сомдон эле кошулуптур. Анан чындыгында унду издедик. Un шаардагы сатылган точкаларда жок экен, анан Тулпарга бардык, ал жерде аябай массовый очередь экен. Анан башка жактан таап алдык. Калган продуктлар пока жөндүү эле. Элди паника кылыштын кереги жок. Элди мен ынтымакчылыкка, паника кылбоого, ошо бири-бирине жакшы кайрымдуулук немеге чакырамын. Буюрса, кыргыз элим көп нерселер жеңип келген. Бул кубулуштарда жеңебиз. Бардык элдерге ынтымакчылыкты каалайм. Айгүл Маразакова каланын Борбордук базарында сатуучу болуп эмгектенет. Айгүл айым бүгүн Орусия өлкөсүнүн макарон жана чайларын эски баадалган. Ата мекендик азык-түлүктүн баалары жогорулаган эмес, айрым гана чет элден келген товар бир аз көтөрүлгөн. Бүгүндө мен российский фирманын макарондорунан алдым, чайларынан алдым, алар өз басында эле алдым, ошо эски баада эле сатып атам. Эски баада акция кылып беришти бүгүн. Базардагы нарттарды айтсак, базарда күрүчтөр мурдагы эле нартта сатылып атат. Ата мекендик өндүрүштүк товарлар бардыгы өз ордунда. Ал эми сырттан келген товарлар, мисалы майларды алсак, майларга бир аз гана кошулду. Анчалык көп эмес. 15 сом, 20 сом айырмасы бар мурунку алган баабыздан. Бирок биз саткан баабыз мурдагы эле нартта сатылды. Өпкөнү сезген төөчү вирустун жайылышына бөгөт коюу үчүн Баткендеги ири базарлар бүгүндөн тарта убактылуу чектөөгө алынды. Шаардын Борбордук Самаркандек, Карабак, Алмион базарлары жабылды. Өлкөнүн областарындагы мал базарлардагы иштебей турганы белгиленген. Күнүмдүк соода түйүндөр, кичи базарлар адаттагыдай эле иштей берет. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдемат уулу, жаңылыктар.